Саламатсыңарбы, урматтуу 10 классынын окуучулары. Урматтуу окуучулар, бүгүн биз өтүлгөн темаларды кайталоо жана бышыктоо үчүн тесттик көнүгүүлөрдү биргеликте карайбыз. Урматтуу окуучулар, биз өткөн сабактарда бир сөз ичинде үнсүздөрдүн алга карай окшошуп өзгөрүүсү жана артка карай өзгөрүлүп айтылышы жана алардын жазылышы, бир сөз ичинде КП тыбыштарынын үндүүлөрдүн таасири менен ГБ тыбыштарына өтүшү, эки сөз аралыгында үнсүз тыбыштардын алга карай окшошуп өзгөрүүсү жана артка карай окшошуп өзгөрүүсү жана алардын жазылышы деген темаларды өткөнбүз. Дал ушул темаларды кайталоо үчүн демек биз бүгүн тесттик көнүгүүлөрдү иштейбиз. Албетте өз фамилиябызды жазып, классыбызды жазып киребиз. Биринчи суроо. Төмөндөгү варианттардын ичинен сөздөрү туура жазылган вариантты белгиле. Албетте, силер бат эле өз туура жообуңарды бердиңер. Туура жооп А варианты. Демек мында П тыбышы Б тыбышына өзгөрүлүп айтылды. Бул албетте мындагы үндүү тыбыштын таасири менен. Экинчи суроо. Сөздөрү туура жазылган вариантты көрсөт. Албетте туура вариант экинчи вариант. Себеби мында дал жогорудагы эреже болуп эле К тыбышынын жумшарып К тыбышына өзгөрүлүп кетишин байкадыңар. Агынан, багынан деп. Албетте акынан, бакынан же болбосо мынантип биргеликте жазылбайт. Үчүнчү суроо. Тилдей берсең жадатып, тили чыгат тудуктун. Түгөнөт суусу көп алсаң, түбү кургап кудуктун. Суроо. КП тыбыштарынан ГБ тыбыштарына өтүп кеткен сөздү аныкта. Албетте силер бат эле таап койду деген ойдомун. Туура жооп экинчи вариант. Мындагы чык жана түп деген сөздөрдүн үндүү менен башталган мүчө уланганда ГБ тыбыштарына өтүп кеткен учурун көрө алдыңар. Азаматсыңар. Төртүнчү суроо. Муну Алинага бат жеткиziп бере кой, деди апам. Сүйлөмдө туура эмес жазылган сөздү аныкта. Туураланган вариантты белгиле. Албетте туура жооп үчүнчү вариант. Мында эч кандай туура эмес жазылган сөз жок. Демек баары туура жазылган. Муну деген сөз эч качан буну болуп жазылбайт. Кепте дагы дал ушул муну деп ушул сөздү пайдаланышыңарды каалайт элем. Экинчисинде бере кой деп жазылат. Бере кой деген сөз туура эмес жазылган. Ал бере кой деп жазылыш керек эле деп тууралап көрсөтүп коюптур. Албетте бере кой деп айтылат, бирок бере кой деп жазылат. Демек тескерисинче мында бере кой деп эле туура жазылган. Азаматсыңар. Бешинчи суроо. Ой ботогөз бозой сени сагынган, жылытсам дейм жүрөктөгү жалындан. Башың ийки бал сөзүңдү таттырбай, бачым басып өтүп кеттиң жанымдан. Суроо. Туура эмес жазылган сөздү тууралап жазгыла, аны варианттан көрсөткүлө. А варианты баары туура жазылган. Б варианты. Ботогөз деген сөз ботогөз болуп жазылыш керек эле деп тууралап көрсөтүп коюптур. Үчүнчүсү башын ийкеп жана
бозой деген сөздөр туура эмес жазылган дейт. Албетте мында дагы эч кандай туура эмес жазылган сөз жок. Силердин билимиңерди текшериш үчүн тест мына ушундай түзүлүптүр. Демек баары туура жазылган. Эмне үчүн экинчи вариант туура эмес? Себеби мында бото көз деген айрым жазылат. Бирок эмне айтылганда бото көз болуп айтыла берет. А жазылышында мында эрежеге баш ийбей, орфографиялык эреже боюнча айрым жазылат. Алтынчы суроо. Сөздөрү туура жазылган вариантты белгиле. А варианты: сатып алды, тоого барып отун алды, келе жатса жолунан коен чыкты, тарс эттирип аны да атып алды, ал олжосун койнуна катып алды. Б варианты: ашык аткан азат, топ ойногон тозот, көп окуган озот. Үчүнчү вариант: ала койду бөлө кырккан жүнгө жарыбайт. Демек туура жооп Б варианты. Экинчи вариант. Урматтуу окуучулар, эмне үчүн А варианты туура эмес вариант? Албетте өзүңөр да байкаган чыгарсыңар, мындагы атып алды жана катып алды деген сөздөр айтылышы боюнча жазылып калган. Ал эми ала койду бөлө кырккан жүнгө жарыбайт дегенде ала кой болуп айрым жазылып, мындагы К тыбышы каткалаң К тыбышы менен жазылат болчу. Жетинчи суроо. Сөздөрүнүн баары туура жазылган вариантты белгиле. А варианты: кыргызча жыгачсыз көз сал баспа. Б варианты: баспа белекке сынган жанга жыгачсыз. В варианты: жыгачсыз тоссо сынган баспа жанга. Албетте урматтуу окуучулар, силер туура жазылышы боюнча өз вариантыңарды айттыңар. Мындагы айтылган сөздөр айтылганда баары бирдей айтылып атат. Мисалы, сынган деп айтабыз. Бул айтылышы боюнча жазылган. Баспа дейбиз, жанга дейбиз. Жанга деп айта албайбыз, жанга деп айтабыз. Же болбосо көз сал дегенди көз сал деп айта албайбыз. Көз сал деп биргеликте айтабыз. Бирок жазылганда эмне көз сал болуп айрым эле жазылат экен. Демек туура жооп экинчи вариант. Б варианты. Бардыгы туура жазылган. Демек бул жерден ар бир суроону баштан аяк карап чыгышыбыз жакшы экен. Демек ар бир суроону варианттарын белгилеп калдыкпы деп текшерип коюшубуз керек экен. 5-чи суроону белгиледик, 6-чы суроону дагы белгиледик, 7-чи суроону белгиледик. Демек жыйынтыктоо үчүн тестти басабыз. Биздин баабыз 5 деген баа болду. Албетте бул тестти биз биргеликте иштедик. Урматтуу окуучулар, албетте силер дагы өтүлгөн темаларды абдан мыкты түшүнүш үчүн дал ушундай суроолорду түзүп, курбуңарга, досуңарга алмашып иштеп көрсөңөр болот. Кийинки сабактан кезигебиз. Саламатта калгыла.